Bismillahirrahmanirrahim. Базаркоргон районунун жашоочусу Байыш Асанов 2010-жылы июнь окуясына бир тууганын жоготкон. Наут болгон Маматжан Асанов ал кезде 49 жашта болгон. Коогалаңдан 10 жылдан ашык убакыт өткөнү менен окуяга тиешеси бар адамдардын жоопкерчиликке тартылбаганы жабырлануучулардын жүрөгүнө үйтөт. Енімден 3 ыл bir kızı kaldı arkasında. Kudayga şükür ballar үйленіп жайланды. Бирок эмчинин ата мээримин көрбөй калышты булар. Өтөгөр анын өз турмуштарын кылып жатышат эми. Тиликтери тың эле Кудайга шүгүр эле эл катары. Инимде гана жоктук болуп, кээде кыйналабыз эскерип отуруп, башка кылабыз. Оор иш болду да негизи. Мындай иштер 60 неченчи жыл болгон экен, андан кийин 90-жылы болду. Мына 2010 дагы болуп өттү. Bunu ikinci kaytalanması desek, oşulordun her birinin günөөсүнө жараша жазасын алыш керек. Ошондо гана мындай окуялар кайталанбайт. Санпа шейиттери коому окуяга түздөн-түз тиешеси барларга укук чегинде чара көрүлүшүн дагы да талап кылып келишет. Коомдун төрагасы ага укуктук баа берилбегенин убактылуу өкмөттүн катачылыгы деп эсептейт. Мына 11 жыл болду мынакей. Бүгүн 7 апрелде мынакей Бишкекте болгон. Июнда ушу Ош менен Жалал Абадта болгон. Бардығын ұйыштырғандарды қамаш кекті. Бұны ұйыштырып қойып, тонап, бардық долыларды алып, тонап, жем алып, анан олар жырғап жүрсін бе. Олар азабын тартыш керек. Эми бары тартаталарды. Бары қан тартат. Убактылуу өкмөт бийликте турган убакта бул маселе көтөрүлгөн. Ошол кездеги президент Роза Отунбаева кайсыл бир бийлик топторун күнөөлүү деп табуу керек дегенге караманча каршы экендигин айткан. Ошол учурдагы Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Ташиев Отунбаеванын сөзүн туура эмес экендигин бетине айткан. Бардығын тынчтыш үчүн кайсы бир адамдарды же бийлик топторун, кайсы бир улутту күнөөлүү деп табуу керек дегенге караманча каршымын. Урматтуу Роза Исаковна, сиз өзүңүздүн биздин алдыбызда айткан сөзүңүздө 2 жолу кайталадыңыз. Биз күнөөлүүлөрдү издебешибиз керек деп. Эмне үчүн биз күнөөлүүлөрдү издебешибиз керек экен? 7 апрелдеги июнь коогалаңындагы күнөөлүүлөрдү биз издешибиз керек, табышыбыз керек жана жазалашыбыз керек. Ушул оюңузду айтыңызчы. Бул мына ар бир кылмыштын ошондой күнөөкөрлөрү болот. Бирок муну саясатташтырбагыла деген сөздү айтып атам мен. Урматтуу Роза Исаковна, сиз туура эмес айтып атасыз, кечирип коесуз. 7 апрелдеги күнөөлүүлөрдү мына 1 жыл өттү, таба элексиз. Июнь айында күнөөлүүлөрдү 1 жыл өттү, таба элексиз. Бирөөсүн дагы жазасын бере элексиз. Ошондуктан сиздин бул айтканыңызды мен туура эмес деп эсептейм. Кечиресиз. Бир нече жыл мурун Кадыржан Батыровдун Азаттыктын өзбек кызматына берген маегинде аны Кыргызстандан качыргандардын атын атаган жайы бар. Булар Исмаил Исаков менен Бакыт Алымбеков убактылуу өкмөттүн көрсөтмөсү менен келишкен. Бакыт Алымбеков комендант болчу. Исмаил Исаков болсо убактылуу өкмөттүн Кыргызстандагы түштүк жергесиндеги өкүлү болгон. Ыйгарым укугу аябай чоң болчу. 2010-жылдын 19 май күнү кечинде алар мени менен жолугушууну макулдашып, 20 май күнү менин Жалал Абадтагы университетиме келишкен. Алар Роза Отунбаеванын атынан келгендигин айтышты. Мен чыгып кетпесем жергиликтүү эл убактылуу өкмөттү колдобошун билдиришти. Менден 3-4 күнгө Кыргызстандан чыгып турушумду суранышты. Алар өзүнөн өзү чыккан жок да. Ошо Текебаевдин немелери, Отунбайлар, мына Исмаил Исаков деген бар. Эң барып турган түлкү Исмаил Исаков. Ушуну тартыш керек жоопко. Бардык президент болсо, ушул бар неме колтугуна кирип алат. Ушуну тартыш керек, биринчи ушуну камаш керек ушуну. Мына Кадыржандар айтып атат, ким уюштургандардын, ким баштагандардын, буну алдап чыгарып жүргөндөрдүн айтып атат Кадыржан, интернетте көрүп атасыңар. Баны алдаган да буларды. Алдап туруп чыгарып. Булар кама бериш керек булар. Биз ушуну кама бербейинче биз эч жакты тынбайбыз. 2010-жылдагы июнь окуясына 400дан ашык адам каза болуп, 2000 чукул жаран ар кандай деңгээлде жаракат алышкан. 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын оңго чамалуусу ушул күнгө чейин табыла элек. Мындан улам жалпы коомчулук президенттин демилгесин колдоп, окуяга саясий баа берилишин күтүшөт. Ал эми өлкө башчысы Садыр Жапаров июнь окуясына тиешелүүлөрдү аныктап, мыйзам чегинде бул иштердин каралуусун УКМКга тапшырган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.